Анан бир нерсе бар, арабтар десе эле бизге үлгү боло бербейт. Булардын деле динден алысырагы бар, диндин анча билбегени бар. Астыңа шапашып өтө берет, намаз окуп тырманып аткан. Эми жөндө тырманбаган жер намазда тырманат да. Кече мен куптан окуп атсам, бирөө мурдун 2 жолу чукулап, көзүн 4 жолу чукулап, телефонун алып башка кылып, жана башындагы жоолугун 4 жолу кайра ороду да. Эми намаз бузулмак турсун, бузулуп жок болуп кетти намазчы. Эми ага карабагыла силер. Намаз эң жакшы окугандар Орто Азиялыктар дейт да. Мен биндик айтып берейин силерге. Жогорку кеңеште бир таксир иштейт. Айтат бир күн дейт, мен дейт намаз жаңы окуп калдым дейт да. Анан намаз окуганда кыймылдабаш керек дегенди билдим дейт да. Анан грипп болуп ооруп аткам дейт. Анан намаз окуп атам, бир маал окуп атсам дейт, мурдум куюлду дейт. Тартып берейин десем, намаз бузулуп калабы деп корком дейт. Окуп атам, мурдум түшүп оозума жетип калды дейт. Анан бул жагында жарына түшүп калды дейт. Тартып берейин десем, намазым бузулуп калат, коркуп турсам дейт. Бир маалда бирөө жаныма келип намазга тур дейт. Бет арчысын алып, мурдуму жакшылап арчып, таптыра кылып, чөнтөгүнө салып, анан намазга менен кошулуп окуду дагы дейт. Салам бергенден кийин мен аны көргөн күлүгүртпөй кетип калды дейт. Көзүмөн мурдум арчыды дейт. Эми мурдум орду көзүмөн агып баштады дейт да. Эгер ислам ушул болсо, мусулманчылык ушул болсо, менин мурдумдагы мамкар чымкы таптаза экен дейт. Тазалап ар чөнтөгүнө салып кетти. Мен мындан кийин дин таштабайм дедим дейт. Ошондон кийин дааватка чыгып аз дааватчы болуп жүрөм дейт да.